Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube suyucuları. Bugünkü bizim tema Mombekov'tun bayanı ve Şakeng'in arağı dep atalmakçı. Uşul taje virüsüne karşı kandaydır bir el içinde uşul arak menen dağı davalap koysa bolat eken degende bir düşünüktör bolup jatat. Bu düşünüktü bizim süyüktü deputatımız Irskeldi Mombekow elemez, Belarusiyanın belgili prezidenti Batka dep koyuyoruz. Alexander Lukashenko da aytты. Şunday arak içip, monçoğa düşüp, şunday nerselerdi kılsak ele bayağı orunu jengip ketebиz degende bir jengil göz karaştardı aytıp jatışatda. Şul nerseler tuurağı degele şul orunu bir kichine arakты kılt etirgizip koyup, andan keyin monçoğa düşe kalıp eşteken oylonboy жүрө берсек эле ушул оору сырт менен өтүп кетеби дегендей дагы көз караштагы адамдар болуп, баягы жоопкерчиликсиз адамдарга андан бешбетер Кудай берди болуп, бир жолу ошондой образга түшүп алышы дагы мүмкүн да адамдардынчы, кээ бир адамдардын. Мен мына Россияда көрүп жатам, чын эле көбүрөөк адамдар арактарды сатып алып, ушул нерсеге бир олуттуу көз караш менен карашып, ушундай нерсени кармангандар болуп жатат да достор. Бул абдан туура эмес. Antkeni tur emes degenibиздин себеби мындай аракты көп колдонгондо, көп иче баштаганда адамдын иммунитети төмөндөп кетет да. Иммунитет деген ушул биздин ооруларга каршылык көрсөтүүчү механизмибиз, ушул иммунитет экенин ар бирибиз жакшы билебиз достор. Ушул арактын канча ичкен сайын ошончолук биздин иммунитет төмөндөй баштайт. Ошол кандай гана оору болбосун, не только коронавирус, башка жөнөкөй грипп деле болобу, жөнөкөй бир башка оорулар болобу, ошолорго биздин каршылык көрсөтүү механизмдерибиз төмөндөп, ошол арактын айынан ошондой боло баштайт да достор. Мен албетте баягындай көп кылт эткендерди айтып жатам. Эми бул жерде мен оюмча ар бир нерсенин мерасы болуш керек деп ойлоймун. Бирок мен ушул арак жагына такыр эле мындай каршымын да, ушул арак менен дабалоо жагына. Экинчи айта турган нерсе, эмне себептен иммунитет жөнүндө сөз көп болуп жатат бул жерде. Эмне себептен кээ бир адамдар бул ооруга жеңил эле каршылык көрсөтүп айыгып кетишет дагы, кээ бир адамдар каза болуп калып жатышат. Менин негизги айта турган оюм ушулар жөнүндө болмокчу достор. Ушул тажи вирусу жукканда 7-9 күндүн ичинде биринчи этап вирусемия деп коет экен. Кадимки эле вирусемия деген этапта, ушу вирустук этапта баягы кадимки эле суук тийген сыяктуу болуп, эгер организм күчтүү болсо, иммунитети жогору болсо жөн эле өтүп кетет экен да. Мындай баягы кичине температура көтөрүлүшү мүмкүн, кичине бир мурун бүтүшү мүмкүн, кичине бир баш оорушу мүмкүн. Ушундай бир симптомдор менен эле организм жеңип кетет. Эгерде организмде кичине начарыраак болуп, экинчи этапка өтө турган болсо, баягы жөтөл пайда болуп, кандайдыр бир ушул өпкө жактардан дем алуу азайып, мындай адышка пайда болуп баштаса, бул экинчи этаптын белгиси. Вирустук жана бактериялык өпкөнүн сезгенүүсү деп аталат бул экинчи этап. Эмне себептен бактериялык деген сөз кошулуп калды? Негизги биздин оюбуз ушул жерде да достор. Баягы өпкөгө ошол зыяндуу вирустар кирип кеткенден кийин, эгерде организм күчтүү болсо, ошол жактан эле жеңип, эч кандай өпкөнүн сезгенүүсү жок эле айыгып кетет. А эгерде организмиңиз начар болуп, иммунитет начар болуп, ошондой эле ичкиликтерге берилген, же болбосо тамеки чеккен, же болбосо наркотикалык жактан, же болбосо кандайдыр бир баягындай хронический оорулары бар болсо, анда экинчи этапка өтүп, ошол вирустук бактериялык өпкөнүн сезгенүүсүн өтүп кетет да достор. Баягы терең кирип баягы вирустар, эми вирус эле эмес, ошол жердеги бактериялар менен ассоциацияланышып, биригишип, чогулушуп, ошол жакта аябай чоң зыяндуу нерселерди пайда кылып, экинчи этапка өтүп кетет. Бул жерде баягы бактерияларга каршы антибиотиктер, вирустарга каршы дарылар менен, үкөлдөр менен, кандайдыр бир диеталар менен адамды жакшы кылып алууга болот экен. Эгерде бул кезде дагы организм каршылык көрсөтө албай, үчүнчү этапка өтүп кете турган болсо, анда достор курч респиратордук дистресс синдром, курч респиратордук дистресс синдром деген
этапка өтүп кетет да. Дистресс, стресс деген сөздү кошуп айтабыз бул жерде. Эмне болгон стресс? Бул 3-чү этапта организм шок абалына жетип, баягы шоковой уже өпкө эч кандай иштебей калат. Себеби дегенде бүт ошол вирустар эмелер толуп, өпкөнү толук иштен чыгарып, организм каршылык көрсөтө албай ушундай ооруда да. Бул достор кардиогендик эмес өпкөнүн шишигине алып келет да. Кардиогендик эмес деген себеби ушул бактериялар, ушул вирустар, ушул акыркы тажи вирустары ушул кардиогендик эмес өпкөнүн шишигине алып келет. Эгерде кардиогендик эле жөн эле өпкөнүн отёгу боло турган болсо, анда дары дармектер менен гана айыгып кетмек экен. Бул ушул атипичный пневмонияда жана башка ушул тажи вирусунда кардиогендик эмес өпкөнүн шишигине алып келүү деген бул только механикалык жолдор менен, жанагы эксма деген аппарат менен өпкөнү дагы, жүрөктү дагы кошо даярдап, же болбосо жанагы өпкөнү кошумча дем алдыруучу аппарат, механикалык гана жолдор менен адам эч кандай каршылык көрсөтө албай калат. Ошол өпкөнүн функциясын, жүрөктүн функциясын сырттан туруп регулировать этип, ушундай аппараттардын жардамысыз адам наут болуп калат да, каза болуп калат. Мындай аппараттар бизде Кыргызстанда канчалык деңгээлде бар жок, мен мурда дагы бир передачамда айткам, эксма аппараттары бизде барбы жокпу деген эмеде. Ошондой аппараттар болуш керек да, ар бир областта, райондордо. Себеби баягы адам 3-чү этапка өтүп, өз организми өпкөсү иштебей калганда, өпкөлө эмес, дагы жүрөккө дагы күч келип калган учурда ошондой эксмалар же болбосо ошондой өпкөнү кошумча дем алдыруучу аппараттар сөзсүз керек болот. Ушул 3-чү этапта ушундай нерселер керектелүүчү болуп эме болот да. Анан эгерде организм дагы бир кандайдыр бир ошол мезгилдерде өзүнүн күчү калып, иммунитети кандайдыр бир деңгээлде жардам берип, ошол 3-чү этаптан айыгып кетсе, айыгып кетет достор. Эгерде ал этаптан дагы айыкпай калса, анда 3-чүдөн өткөн 4-чү этап иммуносупрессия деген 4-чү этапка өтүп кетет да. Эмне себептен иммуно деген сөз кошулуп калды? Мына ушул жерде эң негизги иммунитет жөнүндө сөз болот да. Мына мисалы үчүн баягы ошондой кошумча аппараттар менен эптеп-септеп адамды тирик алып калды дейли. Андан 4-чү этапка өткөндө, иммуносупрессия этабына өткөндө, баягы организмдеги кандайдыр бир деңгээлде организм жеңген сыяктуу болуп, а бирок самом деле баягы организм толук жеңип бүтө элек, вирустар бар болот ошол жерде. Организмде өзгөрүү жүрө баштайт. Ушул жерде достор, организмде 1 жылга чейин бир өзгөрүү пайда болуп, эгерде иммунитет начар боло турган болсо, өпкөнүн ичинде бактериялар күч алып, өпкөнүн ичинде гной, ириң пайда болуп, өпкөнүн ичинде фиброз деп коет, баягы эритилген желим сыяктуу болуп туруп, организм ошол 4-чү этапта ушул 1 жылдын ичинде кайра дагы каза болуп калат экен да, достор. Ошон үчүн бул жерде дарылоодо өзгөчө, ушул мен азыр интернеттерден көрүп эме кылдым, өзгөчө бир бул жерде баягындай антибиотиктер таасир бере албай калат экен да. Себеби антибиотикти канчалык адам алган сайын организмде иммунитет ошончолук төмөндөп кетет да. Бул жерде наоборот, баягы иммунитетти көтөрө турган дарыларды, мисалы үчүн цефалоспорин, ванкомицин, иммуноглобулин деген ушундай дарылар бар экен. Ошолорду гана колдонуп, ошол иммунитетти көтөрө турган жагына көңүл бурушубуз керек экен да. Антибиотик эмес, наоборот, биз иммунитетти көткөн ошондой цефалоспорин, ванкомицин деген ошондой дарыларды баягы интернеттен карап туруп мен көрүп тактап эме кылдым достор. Ушундай жактарын караш керек экен да. Жөнөкөй эле баягында оюңа келген антибиотикти ичип, оюңа келген нерселерди ичип, ушундай кыла берсең туура эмес болуп калат экен. Ошондой эле аракты ичип, же болбосо баягы оюңа келген кандайдыр бир диеталарды кылып жүрө берсең абдан туура эмес болуп калат экен да. Ушундай 4 этапта кетет экен да достор, ушундай 4 этапта. Ушул 4 этаптан тең жеңип, анан жакшы болуп кетсең, ошол акыркы этабында дагы ушундай иммунитеттерди көтөрө турган гана дарыларды ичип, эме кылып жүрсөң, жакшы болуп кетет экенсиң. Эгерде организмиң начар болсо, ошондо дагы 4-чү этаптан адам кетип калышы мүмкүн экен да.
Ошон үчүн достор, birinciden biz immunitetni götürüşümüz gerek de. Sebebi immunitet bu bilesizler dostlar, врожденный жана приобретенный деп коет. Баягы врожденный дегени туаса иммунитет, приобретенный дегени болсо баягы жашоо процессинде кошумча алган иммунитеттерде. Врожденный деген эмне? Биз бул ата-энебизден калган, биздин генетикабыздан кандайдыр бир оору жукканда, кандайдыр бир колун кесилгенде же болбосо кандайдыр бир чужеродный зат киргенде организмдин өзүнүн ошого каршылык көрсөтүүсү врожденный иммунитет болуп эсептелет да. Эми врожденный иммунитет кайдан келет? Ошол биздин атабыздан, энебизден, ушу биздин тукумубуздан, гендерибизден, ДНКдан өтөт. Баягы эне баланы эмчеги менен эмгизгенде энеден өтөт экен. Ушундай жолдор менен баягы адамда туаса иммунитет болот да. Кээ бир адамдар туаса түрдө иммунитет аябай жогору болот, анча-мынча ооруну тоготпойт. Баягы ден соолугу чың, ден соолугу күчтүү деп коет го. Мына ошондой адамдардын врожденный иммунитети абдан күчтүү да. Ал эми приобретенный иммунитет деген достор, мисалы үчүн кээ бир оору менен ооругандан кийин кайра экинчи жолу оорубай каласың, ошол приобретенный да. Мына ушул коронавирус менен ооруганды дагы айтып атышат. Эгерде бир жолу оорусаң, кийин оорубайсың дегенде ошондой организмде иммунитет пайда болуп калат да. Эми ошол баягы биринчи эмени иммунитетти биз кантип жогору көтөрөбүз? Иммунитетти негизги эле ушул эртең мененки зарядкадан, таза аба дем алуудан, ысык суу, муздак сууга түшүп, баягы контрастный душ деп коет го. Айылда кайдагы контрастный душ? Жөн бир муздак сууга жуунуп, муздак суулар менен сүлгү зарядкаларды жасап, жүгүрүп дегенде иши кылып баягы чың организм болсо, баягы ооруга каршылыкты жакшы көрсөтөт да достор. Ошондой эле баягы мен кечээ дагы айтып кеттим. Жер жемиштердин, ушул сухофруктуларды, мисалы үчүн мейизди өрүктүн кагынан, кайналы кара өрүктүн кагынан аралаштырып, жаңак ар кандай бадамдын маңыздарынан салып аралаштырып туруп, андан кийин балды куюп, ушундай бир смесь кылып алып, ошондон күндө бир 3-4 кашыктан жеп, ушундай эмелерди кылып иммунитетти көтөрсө болот да. Жанагы мен спиртке каршы болгон жеримден дагы бир мындай мен каршы эмес бир жагым бар. Эгерде аракка алтын тамырдан салып туруп, кандайдыр бир 10-15 күн настойка кылып туруп, анан 50 грамм, 30 грамм эмес, бир 2 чоң чай кашык же болсо 1 чай кашыкты гана эртең менен ач карын ичсеңер, ошол баягы алтын тамырдын составы спиртке кошулуп, ошонун негизинде кандайдыр бир адамдын организмин чыңдоого жардам болушу мүмкүн. Ал эми арактын, чистый аракты 50 грамм эртең менен уруп коюп, анан кийин мен жакшы жүрөм деген менин оюмча достор, ал туура эмес болуп калат. Менин бүгүнкү айта турганым ушул достор. Ден соолугуңуздар чың болсун, өзүңүздөргө караңыздар, гигиенаны сактаңыздар дайыма, колуңарды жууп каяктан болуп келбесин, таза обработка кылып, көпчүлүк топтолгон жерлерге барбай, баягы ызы чуу жерлерден алысыраак болуп, ар бирибиз өз ден соолугубузга, өз өмүрүбүзгө, өз бала чакабыздын, ата-энебиздин өмүрүнө кайдыгер карабайлы, мамлекетибиздин тагдырына кайдыгер болбойлу достор. Бардык нерсе өзүбүздүн колубузда турат. Саламатта туруңуздар.